Кудайым бардыгар жалгасын, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Мурас программасын улантабыз. Демек, Мурас программасына кош келиңиздер. Бүгүн биздин студиябызда кайрадан ушул биз чогуу сүйлөшүп, чогуу талкуулаган биздин бир туугандар Садык Дурдоевич Өмүрзаков жана Тыналиев Айтбек Табылдиевич, Кудайым силерге батасын берсин. Келгениңиздерге кайрадан мен чоң ыраазычылык билгиским келет. Демек, биз сөзүбүздү кайрадан улантсак, бүгүнкү биздин сүйлөшө турган сөзүбүз бул кыргыз элинин ичиндеги ата-бабалардан бери келе жаткан ошол салт санаа, биздин ушул элибиздин ичинде жашаган ошол нерселерибиз жөнүндө сүйлөшсөк. Анда эмесе биринчи сөздү мен сизге берсем, Садык байке. Бу улам жашың өткөн сайын өзгөчө Кудайды таанып билгенден бери, бу Кудай китепти окуп, Кудайдын сөзүн окуган сайын улам ушу ийкурук бир нерселерди ачып берет экен да. Башында Кудай өзүмдүн элим деп еврейлерди жаратыптыр. Бу дүйнөдөгү үлгү эл кылгысы келген. Ошол элдер аркылуу Ыбрайымга берген батасында айтып атпайбы? Сен аркылуу дейт, сен тукумуң аркылуу башкалар баталуу болушат деп. Ошол элди карап, ошол еврей элин карап, булардын Кудайы бар экен. Булардын Кудайы ушундай экен. Булар ушундай эл экен деп ошол үлгү алып ошондой жашасын деп. Кудай тирүү экен. Кудай тирүү экен деп туруп, ошол элди жараткан экен деп. Анан ушуларды окуп, эң биринчи еврейлердин түпкү атасы Бурайым. Бурайымдын баласы Исхак. Исхактын баласы Жакып. Жакыптан анан 12 бала. Андан кийин алардын тукумун улап кеткендер, кийинки доордо жашагандар Дөөт бар. Бурайымдын тиги Жакыптын өзүнүн баласы Жусуп бар. Дөөт бар, Ильяс бар, Аюп бар, толтура, Жунус бар, Акай бар. Ушулардын баардыгы тең ушу эки китепте жүрөт. Ушул аттардын баардыгы тең азыр кыргыз элинде бар. Мен ушуларды окуп алып, кээде ушу биз деле еврей болуп жаралып калып жүрбөйбүзбү? Булардын ата-бабалары эмне үчүн биздин ата-бабалар ат кылып коюп жүргөн деп кээде ушундой да ой кетип калчу мага. Эмне үчүн Иван деп койбойт биздики? Эмне үчүн Жон деп койбойт? Кандайча бул деп. Ушинтип отуруп алып, жаңгыз отуруп алып ойлонгон күндөр да болду. Демек, анан кийин мындан жыйынтык чыгарса болот. Бул эки китепти билбесе, Кудайдын жолу менен биздин ата-бабаларыбыз жүрбөсө, тирүү Кудайды тааныбаса, ушул ат, азыркы мен айтып кеткен пайгамбарлардын аттары, ар бири ушул Кудай менен жекече мамилеси болгон пайгамбар ушулардын бардыгы тең. Ошолордун аттарын анан биздин ата-бабалар коюп алабы эле. Демек, булар кандай пайгамбар экенин түшүнгөн, билген эл болгондуктан анан ушул аттарды койгон да. Демек, бул дагы Кудайдан келген ырайым, Кудайдан келген бата, ушул Кудайдын коргоосундагы эл экенибиздин дагы бир далили болуп турбайбы булчу? Анан дагы кээде Кыргызда дагы ушул темир жакта жүргөндөр, машина деп жүргөндөр, же узангандарды Дөөтү колдосун деп коет. Анан эмне үчүн мындай деп мен изилдеп да көрдүм да. Дөөт бул пайгамбар да болгон экен, падыша да болгон экен. Анан бирок бул уста болгону жазылбайт. Мындачы. Но бирок Забурду жазган ушу киши болгон да. Бул пайгамбарлардын ичинен Кудайды мында мыкты даңктаган, даңазалаган, өзүнүн падышалык
даражада Кудай көтөрсө дагы Кудайдын алдында ушу жаш баладай болуп, керек болсо патшалык кийимин чечип таштап, Кудайга ушунчалык чын жүрөгү менен табынып, ошону даңктап бийлеп чыккан адам болгондугу азыр ыйык жазуу аркылуу бизге жетип атпайбы? Сен канчалык даражада бол дейт. Канчалык бийик болсоң дагы дейт. Ушул дөөттүн ушу жашоосу менен бизге келген мурасы айтып атат да. Сен ылдый болуп тур дейт дайыма. Тизеңди бүк дейт Кудайдын алдында. Сен ошол бийикке жеткиргенде Кудай дейт. Анын тукалып тетектен кулаба дейт. Анда көрдө тизелеп турсаң, сен жыгылсаң дагы оңой жыгыласың дейт. Эч жериң сынбайт дейт. Кудайдын тукалсаң анда болбойт дейт. Ушу Кыргызда деле бар. Бул баланча мындай эле. Кудай батасын берип, ал тигиндей кылды, мындай кылды. Эми Кудай теңирин тааныбай кетиптир. Бул азыр асманды карап калыптыр. Кудай сактай бер, Кудай сактай бер. Бу арты кандай болор экен деген сөздөр бар болчу. Аксакалдарды илгери айтчу. Бул бала кантты экен? Кудайдын тукалбаса экен бул. Муну Кудай ошого даражага көтөрүп аткан менин иши жок мунун. Ай деген сөздөрдү мен бала кезде да уккам ушуларды. Чындыгында кийин тигиндей болуптур, мындай болуптур, же болбосо бир кырсык болуптур деген сөздөрдү дагы угуп жүргөн. Көрсө кийин мына бир Кудай таанып билгенден кийин, Кудайга келгенден кийин айтып атпайбы? Текеберденген адам кулайт деп атат. Ал эми менсингендик болсо өлүмгө алып келет деп атат. Текебер адамдар Кудайга каршы деп жазылып турат. Текеберлерге Кудай каршы. Ал өзүнө өзү каршы болот экен да. Себеби ушу текеберчиликтин айынан шайтан болгон да. Кудайдын биринчи периштеси. Ушунун баары эле бизге Кудайдын берген мурасы турбайбы, ушунун бардыгы тең. Демек, ушул эле ушу пайгамбарлардын аттарын койгон аркылуу. Бул ар бир пайгамбардын өзүнүн таржымалы бар. Ар бир пайгамбар менен Кудайдын ортосундагы өзүнчө мамиле болгон. Ал пайгамбарлар жөн эле жүргөн эмес, Кудайдын кызматын аткарган, эл үчүн аткарган. Башынан дылай нерселер өткөн. Ошолор бизге, ошолордун жашоосу, ошолордун Кудай менен болгон мамилеси бизге үлгү болуп, бизге ушу мурас болуп келгенине мен Кудайга миң мертебе ыраазычылык келтирем. Чоң рахмат. Айтыбек, сен дагы ошол биздин элибиздин арасындагы ичиндеги жашап аткан каада салт арасындагы колдонуп аткан ушул Кудайдын белгилери, ушул Кудай менен жашап келген далилдер жөнүндө бир бөлүшүп кетсең. Негизи башында мен айтпадым белем. Бу тарых, негизи эле кыргыз элинин бу Библияны билген эл экенин, Иса Машака ишенген эл экенин, ушу тарых, археология, бул салт, өзек тарых, макал, мүнөзү, бул жасалган буюмдар аркылуу, ушулар аркылуу баарында мындай кыргыздын изи бар да, анан ушул аркылуу да далилдеп ой бөлүшкүм келет деп айтпадым белем. Анан негизи бул Библия өзүңөр билесиңер эски осуяттан, анан жаңы осуяттан турат, Карасак, мисалы эски осуятты бул еврейлер, иудейлер, жөөттөр, иудаизм дини карманат, негизи карасаң. А жаңы осуятты негизи бул христиандар. Негизи алар Инжилди алат да. Ооба, христиандар баягы Библия толук ишенет, бирок негиз баягы апостолдук окутуу болуп, баягы Инжилди алат. А кыргызды карасак, эски осуятта да жүрөт, жаңы осуятта да жүрөт да. Библияны толугу менен кыргыздар Библияны өзүнө киргизип алган да. Эски осуят бул как алардын жашоосу, салтына айлантып алган да. Макалдары болсо көбүнчө Инжилден сөздөрү. Бир сөз менен айтканда, Библия эски осуятта, жаңы осуятта да кыргыздын тарыхында, канында, мурасында бар да. Анан ошолордун эле биринен да. Мисалы азыр көбүнчө айтат го, сүнөткө отуруу, салт боюнча сүнөткө отуруу,
Бул көбүнчө ойлойбуз баягы мусулмандан калган болуш керек депчи. Эгер чындап келгенде Куранда сүннөт жөнүндө эч кандай аят жок. Бул баягы мусулман, ислам бул кийин эле чыккан да. А негизи бул Ибрайым пайгамбардан башталган да. Сүннөткө отургузуу. Бул деле баягы Библиядан, Ибрайым пайгамбардан. Ошондой эле жанакы мен ушуну угуп аябай таң калгам да. Дүйнөдө эле эки эл ушул жанакы малдын тарамышын жебейт экен. Бул еврейлер анан кыргыздар экен. Бул да мага аябай таң калыштуу да. Эмне үчүн эки эл? Жан баштагы. Еврейлер го мейли мал. Тиги алардын тарыхында бар. Жебейт экен. Бул эски осуят жазылган. А эмне үчүн кыргыздар еврейлер сыяктуу малдын жан башындагы тарамышты жебейт ушул убакка чейин? Еврейлерде бар эски осуятта Пасах деп коет. Азыр орусча айтканда Пасха деп айтышпайбы, бирок мурун баягы Пасах. Пасахты мурда баягы Египеттен кулчулуктан Кудай Египет еврей элин Египеттен кулчулуктан алып чыгып атканда баягы Пасах өткөрүп туруп Муса пайгамбар аркылуу алып чыкпады беле? Ошондо баягы Кудай айтканда Мусага козуну, таза козуну курмандыкка алып, ошону союп, анын канын кашеке канын сыйпап, анан түнү менен ошол этти койду, козуну жеп, анан эртең менен чыгып кеткиле, уктабай туруп деби. Анан кыргыздар деле карасак. Мына азыр боз үйдү элестетеличи, мына боз үйдө. Кечки жайлоо, боз үй, кыргыздар кой союп атат. Кошуна колоңдор чогулду. Койду сойгондо эмне алат? Толугу менен баш жарагы менен бүт баары эчтекесин калтырып казанга салат. Андан кийин боз үйгө киришет, анын канын болсо угуп калгам. Садык беке, ушундай бар беле, жанакы канын кашеке сыйпап коюу. Ушундай. Ушундай көрүп калбайбы, угуп калбайбы? Мен аны көрүп да калдым. Себеби мен муну жана жөн эле жөн тамак ичели деген эмес. Мен бала кезде көрүп калганым бирөө кошуналардан болсо керек да. Бир ажалдан калыптыр да. Ажалдан калып, ушундай болгондо ушу Кудай сактады деп, садага чап деп улактап келип садага чап деген бар болчу. Силер аны билип калдыңарбы, билбей калдыңарбы билбейм. Ошондо болчу да. Мен азыр эсимде бар. Ошол садага чапкандан кийин багы ошол улактын канынан алып туруп жанагы боз үйдүн кире бериш босогосу бар. Ошогондо сүйкөгөнүн көргөнмүн. Ошондо шайтан шабыр жолобосун. Кудай сактады деп Кудайга табынып, ыраазычылык келтирип туруп, анан ошол муздап аткандан кийин ошондо да сөөмөй калып туруп, ушу минтип, ошол минтип койгонун көргөм да. Айкашкан жыгат. Интересно, ушул жана крест койгон экен да. Айкашкан жыгат. Ал мындай эле шубаган эмес, минтип койгонун көргөммүн. Боз үйдү деле карайлы. Түндүгүн. Эмненин белгиси турат? Айкашкан жыгаштын. Шырдагыбызды карайлы, астыдагы. Айкашкан жыгаштын ою. Бул эзелтен бери биздин элибиз колдонуп келаткан буюмдар. Анан азыр сиздер айтып атсаңыздар, мен дагы оюма бир нерсе түшүп атат. Менин келинчегим өзү казак элинен. Мен аяка көп барам. Анан таң калыштуу, менин кайненем менен кайнатамды биз үйгө чакырып чай бергени, бул Кыргызстанга келип алар чай ичип отуруп, анан кийин башты чыгарып эт салдык деме. Урмат сыйгылып. Башты чыгарып алдына атамдын, кайнатамдын алдына койдум. Кайнатам чекесинен кичинекей кесип ооз тийди дагы, анан айтты. Буну эми бала чакаң менен нары жеп койгула деп. Ушул жердеги эң таң калыштуу нерсеси, кайненем алды дагы ушул башты. Баш ушул кайненемди карап турат. Анан ошонун чекесинен мындай бир сызык менен бычак менен кести, анан дагы мындай бир сызык менен бычак менен кести да. Анан мен ошол жерден сурадым. Апа, ушул кылганыңыз эмне деп. Анан бул эзелтен келе жаткан казак элинин биздин ата бабалардан келе жаткан биздин салтыбыз деди. А эмне себептен мындай узун мурдуна чейин чийдиңиз дагы, анан кийин көзүнүн үстүнөн мындай чийип койдуңуз десем, мен билбейм, бирок ата бабаларыбыз ушинтип келатат деди.
менин түшүнүгүм боюнча бул элибиздин арасындагы жашап келе жаткан салт, бул Кудайдын китебин Кудайдын сөзүн окуган менен барабар. Анан жана сен башында айтып кеттиң, ушул сүннөткө отургузуу, мен ошол жөнүндө да кичине азыр кошулуп кетким келет. Сүннөткө отургузулганды биздин элибиз аябай ыйык тутуп келген. Ар бир кичинекей балдар сүннөткө отургузулуш керек деген ар бир ата билет. Бүгүнкү күнгө чейин ушуну биз колдонуп келатабыз. Бирок ушунун мааниси ыйык сөздө Ибрайым менен Кудайдын ортосундагы келишим болгон. Таң калыштуу, биздин элибиз ушул салтты бекем сактайт. Мен билбейм башка элибиздеги дин кандай буну чечмелейт, бирок түзмө түз ушул Библиянын ичиндеги Ибрайым менен Кудайдын ортосундагы баарлашуу жана Кудайдын айткан сөзү мен силер менен келишимди ушул сүннөткө отургузулуу менен түзөмүн деген. Анан бардык ушул Ибрайымдан тараган тукум бүгүнкү күнгө чейин ушул сүннөткө отургузулуу боюнча Кудай менен келишим деп келген. Анан кийин дагы сен экинчи жанагы биздин элибиздин арасындагы бир жакшы нерсени айттың. Ушул сүннөткө отургузулгандан кийин тарамыш жөнүндө Садык байке, мен оюмча бул дагы китепте бар, Библияда бар. Бул Жакып менен күрөшкөнү жөнүндө бар да. Ооба. Ооба. Анан ошолдон баштап Жакып аксап калган. Анан ошол аксагандан баштап ошол Кудайдын элине, Жакыптын тукумуна ушундай сөз артылганда, эч качан жамбаштын тарамышын биз жебейбиз деп. Бул Кудай менен күрөшүүдүн негизинде болгон нерсе. Мына ошондуктан биз ушул тарамышты, биз жамбаш тарамышын жебей калдык деп. Таң калыштуусу, өзүң суроо бердиң, мен дагы суроо бергим келет телекөрүүчүлөргө жана бизди көрүп аткан ушул бир туугандарга. Эмне себептен биз тарамыш жебейбиз? Таң калыштуу, мен бала чагыман бери ушул атам кой союп келет. Мен дагы бүгүнкү күндө кой союп жүрөм. Таң калыштуу, биздин аң сезимибизге, ички дүйнөбүзгө сиңип калган экен. Мен да бүгүн кой сойгондо, менин досторум дагы бүгүн кой сойгондо ушул тарамышын, жамбаш тарамышын кесип алып, анан ыргытып берет. Билбейбиз анын себебин, бирок мен бүгүн түшүнүп атам. Көрсө бул Кудайдын эли ушундай кылган экен. Кудайдын ыйык сөзүндө, башталыш китебинде жазылган экен Мусанын. Анан биз бүгүн ошону кылып жүрөбүз. Анан атам мени ушуга үйрөткөн. Эч качан жамбаш тарамышын жебе деп. Бала кезимде мен эсимде. Бирок мен аябай жакшы көрчүм могу желкедеги моюн тарамышын талашып, шили тарамышын аябай биз үйдө бир туугандар менен атам ага деп анымдай бир соруп жеп. Тарап жейсиң. Эми тарамыш жебе деп айтайын десең, бу дагы тарамыш, жамбаш дагы тарамыш. Бирок таң калыштуу, жамбаш тарамышын алып таштайбыз. А моюн шили тарамышын жейбиз. Мен оюмча бул Кудайдын ата бабалар ушул Кудайдын сөзүн окуган, бар Библия боюнча билген, ыйык сөздү билишкен, Библияны билишкен. Анан элдин оозунда жана сен айтып кеткендей, ооз-эки тарых катары ушул таралып, анан сакталып келген. Кандан канга өтүп. Кыргызда сөз бар эмес, кан кое бербейт дейт. Мына Садык байке, кан кое бербейт. Кан кое бербейт деген багы бул багы кабыл абылды өлтүрүп салат го. Ошондо айтып атпайбы? Эй, сен абылды көрдүң десе, мен эмне аны кайтарып жүрдүм беле деп орой жооп берет эмеспи? Кудайга кабылчы. Эй, анын каны мага ыйлап атпайбы деп. Кыргызда кан ыйлайт деген сөз бар. Кан ыйлайт дейт. Мен де ушуну окуп алып туруп абдан таң калгам да. Кан ыйлайт дейт. Кан кое бербейт дейт. Себеби адамдын жаны кан экен да. Адамдын жаны кан экен. Анан айтып атпайбы? Кан төккөндөр дейт, ошол Кудайга боздоп жиберет дейт. Кан боздоп жиберет дейт. Өч алып бер деп айтат дейт. Анан ошондуктан Кудай айткан, силер өч албагыла, өчтү мага койгула деп.
Анан жанагы тарамыш тууралуу. Мен ушул ыйык жазуудагы ушул эпизодко бир нече жолу барып көрдүм. Эмне үчүн ушул кайсы себептен, эмне үчүн ушул жанагы кашкажылык менен тиги жамбашты бириктирип турган тарамышты кесип салыш керек, эмне үчүн жебей калыш керек. Ушул эмне себептен болду экен деп. Анан Кудай менен Жакып күрөштү деп атат. Мен дегенде шек санап жүрдүм. Жакып деген адам дей, Кудай менен кантип күрөшсүн деп. Ооба. Эмне ушу чын эле ушул ыйык китеп деп атат. Анан бу кандай? Анан түртүп салып эле кетип калбайбы? Кудай болсо дегенде бир кандайдыр бир ойго келип жүрдүм да. Көрсө башында айтып атпайбы? Ал Кудай ушул Жакыпты ушул чоң элдин атасы кылып жаратууну ойлоп, эгерде Ибрайымдан жаңгыз Исхак болсо, өзүнүн тукумунан Исхактан Жакып болуп атат да, уже 3-чү муун болуп атат. Уже 4-чү муун уже 12 бала болуп атат Жакыптан. 12 бала болуп атат. Ошондон таратыш үчүн. Анан ошону ата-бабаларына ушул урпагы, ушул Жакыптын тукуму, еврейлер бүт Жакыптын кандай болгонун билип жүрсүн деп бир чоң Кудайдан Кудай берген бир белги экен да. Ал жөн эле күрөшкөн жок. Күрөшүп туруп ошол действительно ал күрөшүп кармашып атканда Жакыпка күч бериптир да. Жакыпка кубат бериптир да. Бу адамзатка адамзаттын баарына айтылып жүрө турган, айтып жүрө турган өзүнчө чоң мурас бериптир да. Мына ошондуктан Кудай батасын берген. Сен мага батаңды бермейин, мен сени кое бербейм деп атпайбы Жакып. Анан кое бер деп атат, күн чыгып кете турган болду. Таң атып калды, кое бер дейт. А сен батаңды бермейинче кое бербейм деп атат. Анан Кудайдын батасын алган Жакып деген киши. Ошондуктан 12 бала болгон. 12 баладан мына еврей эл бүт дүйнө жүзүнө тараган. Ушу настырный. Кудай менен ушунчалык тыгыз байланышта болгон. Тырышчаак, эмгекчил. Ушундай Кудай ошондой мүнөз берип койгон баталуу адам экендигин кийинчерээк билип алып, анан ошо Кудайдан кечирим сурадым да мен. Ушул сөз туурабы, туура эмеспи деп, Теңирим сенин сөзүңдү мен ревизия кылып жаздадым мен. Бул деген текеберчилик. Кудайдын сөзүнүн үстүнөн үстөмөндүк кылгандык бул. Кудайдан акылдуу болуп кете жаздап, мынатеке деп мен кечирим сурагам ушу тууралуу дагы. Көрсө, ар бир ушул Кудай менен болгон мамиле, ушу пайгамбарлардын ортосундагы болгон мамиле. Бул китепте эмне жазылса, мына бизге ошол мурас, бизге ошол насаат, ошонун бардыгы тең ушу кандай болуш керек, ошолор кандай жашоодо жашаган, анан кандай Кудайдын батасына жеткен, түбү аягы эмне менен бүткөн. Ошонун бардыгы тең мына ошондой болгула. Мына ушулар Кудайдын сүйгөн эли болгон деген ушул мурасты биздин кыргыз элине бериптир да. Азыр ушул багы убакыт өттү да. Анан сыр болду. Ал убакта Кудай жок деди. Бу Библияны дегенди угаарын укчубуз. Угаарын мен деле укчумун. Библия деген бар деп туруп, бул орустун Кудайы жана чокундуктар анан тигиндей мындай деп муну кармамак түгүл, муну окумак түгүл. Ал муну атынан тиги коркчубуз бизчи. Көрсө бул чындыктын баары ушу жерде экен да. Кыргыз эли болсо ушул чындык менен жашап келген эл экенбиз. Пасак боюнча. Жана айтпадыкпы? Койду союп, канын кашеке сүйкөп, казанга бүт этти бышырып туруп эле, баш жагынан баары салып туруп, бүт салаттагы эчтекесин калтырбай. Анан отуруп туруп эле бир жеп коюшат. Эми ошол негизи кыргыздар ата-бабалар ушинтип эле жеп келишкен. Бир койду бир эле салып эле башынан аягына чейин жечишкен.
ошондон деле азыр деле ошо жетпедиби? Азыр деле силер бир койду бир жеп саласыңар деген сөз азыр деле бар да. Азыр деле жегендер бар. Бул кыргыздар мындайча айтканда ар бир кой сойгону ар бир пасак өткөрүү экен да бул. Баягы еврейлер Египеттен кулчулуктан чыгып атканда козуну учуруп туруп бир жеп туруп эртеңге чыгып кеткендей эле бул пасак өткөрүү. Ошол жерде дагы ошол пасак тууралуу сөз бар. Эгерде сен козу союп, Кудай айткан Мусага, эгерде элиң козу союп, анан алардын көзү жетип атса, аны түгөт албаганга, анда коңшусун чакырсын, тууганын чакырсын деп. Таң калыштуу. Бир-эки үй бүлө болуп жесин деген. Ооба, таң калыштуу. Биздин элибизде ушул аябай окшоштук жана ушул далил бизде бүгүнкү күнгө чейин бар. Биз койду бир үй бүлө негизи өзү бир казанга салып жеүү деген мен билбейм. Менин бала чагыман баштап мен билем. Туугандарыбызды, анан туугандардын бала чакасы менен ошентип чакырып, анан бир казанга салып, анан ошону бир бышырып, анан кечинде таң калыштуу биздин элибизде дагы ушул салт болуп калган. Кечинде саат 11-12 биз уктарда биз билбейм. Эгерде таластык болсо күлчатай жейт, нарындык болсо дагы эт жейт, дагы негизи бардыгы ушул окшош далил бирдей болуп атат. Бул Кудайдын керемети. Анан дагы ушул азыр биздин ушул көрсөтүүбүздүн аягында дагы мен бир нерсе оюма түшүп атат. Бизде ушул бата жөнүндө аябай көп жакшы нерселер бар. Ата энеңдин батасын ал деген. Бул эски осуятта Кудай өзү ушул Ибрайымга айткан. Мен батамды берем балаңа деп. Ибрайым ошону түшүнүп туруп, өз баласына батасын берген, Искакка. Искак Жакыпка батасын берген. Ата балага бата берүү бул биздин элибиздеги салт. Амин. Бүгүнкү күнгө чейин биздин элибизде ушул сөз айтып жүрөт. Ой, айланайын. Ата энеңдин батасын алып чык. Бир жака алыс жолго чыгып атканда. Бул ыйык сөздүн негизиндеги болуп аткан топ келишкен далил нерсе. Бул башка жактан келген эмес. Бул ушул биздин элибиз ушул ыйык сөздү окуганы дагы бир жолу далил. Таң калыштуу. Менин атам ушул 80-ге чыкканда мен аны үйгө чакырып, үй бүлөбүз менен анын батасын алгым келди. Мен бул жөнүндө үргөлүк сөз кылгам. Анан азыр ушул бата жөнүндө болуп аткандан кийин мен ушул батанын аябай негизин түшүнгүм келди. Анан атама айттым, ата, бутуңузду чечиңиз, биз жубайлы деп. Таң калды ал. Бул эмне деп. Бул улуу урматтуу адамдарга аябай сый көргүзүүдүн бир белгиси деп. Ибрайымдын убагынан бери келе жаткан салт деп айтсам, атам ошону түшүндү. Таң калыштуу. 80-ге чыккан чал. Анан анын бутун жууп, анын үстүнө жакшы костюм кийгизип, анан алдына 5 бармак коюп, анан атам ошону жерде алаканын жайып, анан мага бардык жакшы сөздөрдү айтып, анан үй бүлөбүзгө чейин жакшы сөздү айтып, анын аягында омин деп бүтүрдү. Омин деген сөздүн мааниси ушул ыйык сөздөн кийин изилдесем, ошондой болсун деген сөз. Ооба, ушундай болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул Кудайдын керемети. Биздин кыргыз элибиз чынын деле эзелтен бери, ата бабалардан бери ушул тирүү Кудайдын сөзүн, Библияны окуп келген. Кудайым силерге батасын берип, Кудайым силерди жалгап, Кудайдын тынчтыгы жана Кудайдын силерге болгон ысык кубаныч жана өмүрү келе берсин деп мен силерге кааламакмын. Биз эмки көрсөтүүдө дагы биз жолугушабыз. Анткени эмки көрсөтүүдө ушул сөзүбүздү улантып, биз ушул тарыхый, бүгүнкү күндө ушул археология жана дагы ошого окшогон далилдер жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар, Кудай силерге батасын берсин.